Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalının görüşçüleri, fermerler, amansızlarбы, kutmanlı günüңүздөр менен. Süt bağatında uy izlegenler bolsa, moğuz çıkarılışыбызды көрүп туруңуздар. Бүгүн biz sizlerge Чүй облусунун Ваян Антоновка айылына жакынкы жерден 25 баш бооз уйларды көрсөтүп беребиз. Булар Россиядан келген. Ээси алып келгенине бир жума болуп, мына астыда бирөөсү тууп асты. Анын артынан мондай туuyun деген уйлар бар, көрдүңүздөрбү? Жалпы башы 25 баш, бирөөсү тууган. Бул жерде 24 баш уй бар. Мондай сментал, андан кийин мондай черная пестра, калыштын аргын уйлар. Аргын дегенде аралаш. Мисалы, сменталы бар, черная пестрасы бар дегендей да. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. 2-чү, 3-чү, 4-чү туу туйлар экен. Ушул жерде азыр короодо турат байкелер, мондай бош загондо. Сиздерге мен бир четтен көрсөтүп берейин. Булар эми ээсинин айтуусу боюнча булардын артыкчылыгы, булар Россиядан алып өздөрү саап, анан бул жака алып келинген уйлар. Тагыраак түшүндүргөндө, мыногу уйлар ар жактан терилген эмес, Россиядан бир фермадан алынган уйлар экен. Мындайча айтканда бир үйүр болуп калган уйлар байкелер. Анан ээлери ушуну алат дагы. Буларды алганда булар уже тууганына 5-6 ай болуп, бир аз сүт азайып калган мезгилде алып сааганда 20 литрден төгөрөгүндөгү сүттү берип жүргөн экен. Эми жаңы тууганда мындан көбүрөөк сүт берет деген сөз буйруса. Мыногу уйларды көрдүңүздөр, желиндери жакындап калган. 5-6 күн болуп калган келгенине, бир жумага жетип элек. Мына ушундай уйлар бүт бары. Азыр сиздерге дагы көрсөтүп беремин. Жалпысы 25 баш, бирөөсү дагы тууган. Тиги чоң уйларды караңыздарчы. Машалла, мына желиндер. Айтор ушинтип байгелер, булар тууй турган болуп калган уйлар, Өзүңүздөр дагы көрүп атасыздар. Кошумча суроолор болсо ээсинен дагы чалып сурасаңыздар болот. Эми ээси айткан маалыматтарды биз сиздерге жеткизип коелу. Баалары болсо 170 000 сомдон деп атат. Анан дагы өзүңүздөр соодалашып сүйлөшөсүздөр, түшү берет буйруса. Уйларды көрүп турасыздар. Эми жол жүрүп келгенде бир аз эмес кетет. Россиядан бери жүктөп аткандагы видеолор бар экен. Ошолорду дагы сиздерге көрсөтүп коебуз. Ал жакта кандай уй болгон буйруса, алып барып бир аз мээнет кылсаңыздар, ошол жактагыдай уй болот деген кеп. Мисалы мына 100% сүт багатындагы уйлар, мисалы могу жаш уй экени көрүнүп турат, Бул дагы мына. Эми булар сүт багыт болгондон кийин ушул сүт фермасыны, бир чарбасын уюштурам дегендер болсо, ушул уйларды бир көрүңүздөр. Көпчүлүгү ушул октябрдын аягынан баштап тууп, кышка чейин, январга чейин тууп бүтүп калат экен. Эми уйду түшүнгөндөр мына көрүп турасыздар, мына уй качан тууйт деш, жакын арада тууйт. Жаңы туугандан кийин сүтү көбөйсө, буйруса мына уларды караңыздар, мына кунажын. Жаш уй болуп, өтө жаш кунажын болбосо дагы негизи жаш уй. Көрдүңүздөр кандай сонун, Мына, охо, машалла, мына уйду караңыздарчы, мына желинич. Айтор, мына ушундай байкелер уйлар. Мына. Жаңы туугандан кийин сүтү көбөйөт. Жалаң сүт багатындагы бир короодон келген уйларды алып сүт чарбасын уюштурсаңыздар болот. Мисалы, мына уйдун желиндерини, мынаулардын желиндерини, булардын желиндерин көрүп койсоңуздар болот. Айтайын дегеним, булар өздөрү саап жүргөн желиндери таза экени, өздөрү дагы 5-6 ай болгондон кийин, туугандан кийин 5-6 ай өткөндөн кийин алып, өздөрү ушул жака жөнөгөнгө чейин сааган экен. Бул жака жөнөрдө, жолдо келе жатып, мына бул жака жөнөрдө бүт байытылган уйлар. Мисалы, мынагу уйдун желиндери, караңыздар, кандай сонун желиндери, көрдүңүздөр мына. Кыскасы, ошол жакта алып, бул жака келгенге чейин бир аз убакыт сааган, 2-3 ай сааган болуш керек эми. 5-6 ай болгондон кийин биз алып буларды саап көрдүк деп атат ээси. Ушул желиндери буйруса таза уйлар. Бааларыны жана айттык, дүңүнөн 170 000 сомдон койду. Дагы соодалашып түшүрсөңүздөр болот. Анан дагы кошумча маалымат, ушул эле уйлардын ал жактагы эркек ургачы букалары, анан кунажындары бар экен, 1 жаш, 1,5 жаштык букалар. Ошолорду дагы алам десеңиздер, ээлер менен байланышыңыздар. Жакынкы убактарда аларды алдырат экен. Ошолорду дагы алсаңыздар болот. Кошумча маалымат катары айтып коюп атабыз. Дагы бир аралап көрсөтүп коеюн. Көрдүңүздөр, жарымы карала, жарымы кызыл ала уйлар,
Bir үйір тып-тынч гана жүргөн уйлар буюрса. Уш. 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 Çalıp baylanışa öğresler gelir. 25 baş uydu şu yerden gelip alasızlar. Buyurursa çalıp baylanışa öğresler. Daragin tağırak жақшылап түшүндүрүп коеюн видеонун соңунда. Чүй облусу Сокулук району Ваян Антоновка айыл өкмөтүнө карайт. Бул дача жер. Мыногу кафельный завод билесиздерби? Ушудан ылдый жакта посткайы бар. Авторынок жактагы Сокулуктун посткайысы сизден өйдө тоо тарап караганда могу көк болуп чоң здания көрүнүп турат. Посткайдан өткөндө Антоновканы башталайын деген жерде посткайдан өткөндө эле оң жака жолдун этеги менен жол келет дагы, могу жака чыгасыздар, айлануу жерге келесиздер. Тетактан келгенде светофордон өтүп посткайга жетпей солго бурулуп кире бересиздер. Эсимес положение таштайт, ушул жерге келип көрсөңүздөр болот.